Бүгүнкү мезгилде ошол биздин Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан мектеп директорлорунун конкурсу негизинде дайындоо боюнча реформа жүрүп жатат. Бул замандын талабы, ошол учурдун талабы деп эсептейбиз. Себеби бүгүнкү мезгилде ушул абдан зарыл болуп турат эле. Буга чейин мына коомчулукта ата-энелер тарабынан абдан көп сөз болуп келген. Ошол мектептерде директорлор 20 жылдап, 30 жылдап бир ордунда иштеп калды деп. Мен жеке оюмча ушул ар 5 жыл сайын конкурстун негизинде мектеп директорлорун дайындап, тандап алуу бул абдан туура маселе. Себеби ошол 5 жылда мектепке директор болом деген кадр ошол бар мүмкүнчүлүгүн көрсөтүп, өзүнүн ошол максаттарын, мектепти өнүгүп өстүрүү боюнча өзүнүн пландарын ишке ашырууга убакыт жетет. Себеби 5 жыл деген абдан көп убакыт. Ошол жылда баягы бар мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, идеяларды ишке ашырганга болот. Менин өзүмдүн жеке эмгек тажрыйбамда дагы ошол мектепте 2 жыл директор болуп эмгектенген кадр катары айтарым. Бул биз 2 жылда ошол өзүбүздүн койгон максаттарыбызга, пландарыбызга жетише алдык. Себеби колдон келген аракеттерди көрүп, ошол билим сапаты жаатында, материалдык техникалык базаны чыңдоо боюнча, окуучулардын таалим тарбиясы боюнча дагы бир топ иш аракеттерди жүргүзүп, анын жыйынтыгын, натыйжасын дагы көрө алдык. Бул билим берүү жана илим министрлигинин ушул реформасы абдан жакшы жыйынтык берет деген ишенимдебиз. Себеби ошол буга чейинки мисалы 20 жылдап, 30 жылдап иштеп калган мектеп директорлору алгачкы 5 жылында, алгачкы ошол жылдарында бир өнүгүү өсүүлөрдү жасаган. Ал эми кийинки 10 жылдыкта, 20 жылдыктарда баягы бирдей калыпта мектеп ошол өнүгүү өсүүгө кетпей бирдей калыпта туруп калгандары байкалат да. Ошондуктан ошол ар 5 жыл сайын конкурстан өтүп тургандыгы бул учурдун талабы деп эсептейбиз. Билимдин башаты болгон мектептин администрациясын башкаруу органдарына реформа жүргүзүү мурда болсо болот эле, кеч болсо дагы азыркы илим жана министрибиздин демилгеси менен ушул маселе саясий чечимге келип ушуну жасап атат. Бул туура. Маселен, мен көп жылдык педагогикалык системада иштеген адам катарында, райондук, областтык билим берүү башкармалыгында иштеген, мугалимдердин билимин өркүндөтүү институтунда иштеген, андан сырткары 4 мектепте директор катарында иштеген инсан катарында мен бүгүнкү күндө министерствонун жүргүзүп аткан саясатын 100% колдойм. Эң туура болду. Себеби эмнеде? Мына себебин айыл жерине барасыңбы, бир жерде олтурасыңбы, мектепке барасыңбы, мектеп директорлоруна коомчулукта нааразычылык аябай көбөйүп аткан. 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл иштеген. Кече анализдерди жүрбөйбү? 41 жыл иштегенде канча директор бар деп. Эл арасында түрдүү сөздөр, менчиктештирип алды, туугандаштырып алды, урук туугандарын алып келип команда болуп алды, бизге окшогондорго сөз жетпей калды, директорлук тийбей калды деген сөз аябай көп. Ошону туура чечим кабыл алган министрди колдошубуз керек. Себеп дегенде, эмне себептен? Көп жыл иштеген мектептин директорунда сөз түрдө ошол мектепте мен өзүм жеке пикирим, турмушта көрүп жүрөм, ошо коллективде кандайдыр ырк келишпестик бар. Группа бар. Группа. Ошону да окуу тарбия иштерине терс таасирин тийгизип атат. Мен айтпайм, бардыгы эле 30 жыл, 40 жыл иштеген мектептин директорлору бардыгы эле ошондой деп айтпайм. Анын жакшы иштегендери да бар, мыкты иштегендер бар. Мисалы, бир мисал катарында Ош областында ушул жерде бир мектеп бар, айылдагы мектеп. Директору 35 жыл иштеди. Бирок акыркы 5 жылда ошол мектепти республикада инновациялык мектептердин республикадагы 10 мектепке кошуп койду. Мындай директорлорубуз да бар. Бирок тескерисинче такыр солгундатып жаткан директорлорду ачуу чындык экенин айтып коюшубуз керек да. Мектептин мугалимдерин сүйлөсөк, азыр 5 жылга чейин иштеген мугалим директорлордун бардыгын бошотот экен, жаңы келет экен деп. Жок, мындай эмес. Мындай эмес, ушуну туура түшүнүш керек. Ошол 30 жыл, 40 жыл иштеген директор дагы конкурска катышка укугу бар.
укугу бар беркелер менен кошо. Эгерде ошо конкурста жеңип чыккан болсо 40 жыл иштеген директор жеңсе, дагы 5 жыл иштешке шанс берип атат. Жакшы иштесең иште деп. Билим берүү тармагында болуп аткан өзгөрүүлөр, реформаларга албетте мен түз ой көз карашта карап атам. Себеп дегенде бүгүнкү өнүгүү доорунда, өзгөрүү доорунда биздин мамлекеттин дагы өсүп өнүгүүсү бул билим берүү системасын да бир топ өзгөрүүлөрдү алып келгенде гана болот деп ойлойм. Негизинен жаш өспүрүмдөрдү дүйнөлүк рынокко тең тайлаш келе турган жаштар тарбиялаш үчүн аларды окутуп аткан мугалимдерди дагы бир топ жаңы өзгөрүүлөргө алып келбесе, биздин өлкө дагы бир аз артта калуу коркунучу турат. Албетте бул реформалар мен туура деп ойлойм. Биздин келечек үчүн бул нерсени чечкиндүү кадамдар шилтеген албетте туура. Өнүгүү бул өзгөрүүдөн пайда болот. Анын бул өзгөрүүлөр албетте ошол жетекчи катары дагы жетекчи бүгүнкү жаңы технологиялар менен машыккан, жаңыча көз карашты калыптандыра алган педагогдор жетекчилик орунга барганы дурусураак. Традициялык методдор менен жашап калуу, аны менен иш алып баруу бир топ көйгөйлөрдү жараткандыгы баарыбызга эле маалым. Мен ойлойм, бул өзгөрүү мектепти жаңыртат деп ойлойм. Мектепти алдыга сүйрөп чыга алат. Себеп дегенде жаңыча көз карашка багытталган, жаңыча ой пикири бар, адис бар отуруп иштеген жакшы жыйынтык берет.